بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Кандайсыздар эжекелерим, жакшысыздарбы, жакшы жүрөсүздарбы? Сабагыбыз өтө көп убакытка чейин созулуп калды. Бүгүн ошол акыркы жолу өтүлгөн таштит деген теманы улантабыз. Таштит деген темага кайра кайтсак. Таштит деген эмне эле? Тамганын үстүнө жазылган ушундай жатып турган үч сыяктуу болгон белге таштит деп айтканбыз. Амин. Бул кайсыл тамганын үстүнө келе турган болсо, ошол тамганы экөө кылып окулат дедик. Мисалы, ба тамгасынын үстүнө келсе, бул жерде эки ба бар деп айттык. Ошол эки банын биринчиси сүкүндүү, экинчиси аракеттүү болот деп айтканбыз. Аракет. Мисалы, абба деген сөздө ба тамгасынан экөө болот. Абба. Таштитте келген эгер калкала тамгалары болсо, сүкүн менен болот деп айттым го, биринчи тамгасы. Эч кандай калкала тамганы, калкала тыбышын чыгарбайбыз. Аб, ба десек ката. Эгерде ачык сүкүн белгиси келсе гана калкала кылабыз. Аб, абба. Ал эми эгерде таштит болуп келе турган болсо, таштиттин сүкүнүндө эч качан калкала кылбайбыз. Абба, абба. Бир тамганын ичинде, таштиттин ичинде эки тамга бар деген сөз. Таштит дайыма сөздүн ортосунда же болбосо аягында келет. Эч качан сөздүн башында келбейт. Дайыма же ортосунда же аягында келет. Мисалы, ортосунда келген мисал. Теваккулун, теваккулун сөздүн ортосуна келди. Кафтан экөө болуп калды. Теваккулун, тадаббурун, тадаббурун ба тамгасынан экөө болду. Нур Мухаммад акырын ойногула. Акырын ойногула. Каббаро ба тамгасында келди, сөздүн ортосунда. Каддаро, саббих, закир. Дагы бир айта турган жер бар. Аракет. Эгерде таштит келсе, фатха келсе, дайыма таштиттин үстүндө коюлат. Белги, могул созула турган аракет, фатха белгиси таштиттин үстүндө болот дайыма. Эгерде домма келсе, дайыма таштиттин үстүндө үтүрчө болот. А эгерде касра келсе, эки түрдүү сүрөттө болот. Кээде таштиттин астында эле келет, кээде болсо такыр эле тамганын астында, ылдый жакта келет. Экөө тең туура, экөө тең касраны билдирет. Таштиттин астына келсе деле и деп окуйбуз, эгер тамганын астына келсе деле и деп окуйбуз. Бул ошол жазылган шрифтке байланыштуу. Ал эми Азхария китебинде көбүнесе таштит турса, таштиттен кийин тамга, тамганын астында келет. Азхария китебинде. Ал эми Кур'анда бардык эле учурда саббих дегенде таштиттин астында келет. Бул и деген тыбышты окуй беребиз. Бул тамганын үстүндө болуп атат деп а деп окубайбыз. Фатха эмес. Саббих. Экинчи учур таштит сөздүн аягында дагы келе турган учурлар болуп калат. Акыркы тамгасында. Амин. Onu görüp oturturç biraz Tunç. Амин. Мен не кылып? Tunç oturturuğa hazır. Сабагын берип алайын, biraz күтүп. Акыркы тамганда сөздүн ортосунда келет дедик, анан сөздүн аягында келет дедик. Сөздүн аягына келгенге мисал. Далла. Акыркы тамгабыз лям болду, лямда таштит бар. Далла. Эки лям тамгасы. Ихмарра. Ихмарра. Муррин. Саррин. Муррон. Саррун. Астына көнүгүүлөр бар. Бул жерде дагы мурдакы сабакта өткөндөй нун менен мим тамгасына таштит келсе, көбүрөөк кармайбыз. Нур, антип ойносоң кара, мени чыгып болот. Бираз алаксатып отургузуп тур. Барандан аркы комнатага чыгып ойногула тур. Эшикти ачып, бар жака чыгып отур.
Nun менен миңде таштит келсе, адаттан тышкары көбүрөөк кармайбыз. Инна, имма. Элзада эжекем окуп берсеңиз. Assalamu alaikum ustaza. Алейкум ассалам рахматуллах. Inna Мгм. illa amma. Созбаңыз, Рамма. Мимди кармайсыз, ма деп созбойсуз. Amma Ооба. lamma Ооба. kunna mi Ха lillami тамгасы. Ушул Аллах сөзүнүн Аллах үчүн деген сөз бул жерде могу лям тамгасы. Анан лиллах дегенде дайыма бул жерде созулма белги коюлбай калган, бирок дайыма созобуз. Лиллах, лиллахи. Бул Куранда lillahi созулма белгиси менен кошо келет буюрса. kalla Созуңуз. Созулма белги. kalla tabbat غرك Ооба. Кийинки катары. إنا كنا Ооба. فصل Сод жоне, солли. فصل فس فسبح Ооба. توابا كلا ما Кайра, кафтын аракети. كلما Домма менен келгенде сизге кофко жакын болуп калып атат. Куллама. كلما Ооба. يسره Ооба. خسل Машалла, Аллах разы болсун. Гүлбара эжекем келиңиз. Assalamu alaikum ustaza. Алейкум ассалам рахматуллах. Келиңиз. Üstüm geldi de okuyuvereyim bir. Ооба, окуй бериңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Keannahunne Ооба. ve adeddehu Далдагы таштитти билдириңиз. ve adeddehu Ооба. Ва аддадаху. ve addedehu sucirat yukezzibu fahaddes Далдын аракети касра. fahaddis eken. Ооба. Fe'azzazna na işte çöz koyma. Ооба. Toyarna На созусе. na tatoyar Та ичке по жон. Та тойерна. tatoyarna Бул жерде янын таштитин билдириңиз жакшылап. Та тойерна. tatoyarna Ооба, кийинки катар. sajjaja Созуңуз. sajjaja Ооба. qosa qoza qosa za madde olsa Üzülüp kaldı. Maddetun. madde la
لا ترغبون لا ترغبون Genç söyleseniz. Men uğulup жатамын негизи же интернет меники иштебей жатабы? Динара эжекем келиңиз. Bismillah. Assalomu alaykum. Валейкум ассалам рахматулла. Менин үнүм жакшы эле жетип атабы же үзүлүп калып атамбы? Угулат. Акыркы сөздү окуп баштап берсеңиз. Хаммалату. Та. Лата. Кийинкиси. Mutahharatun. Ооба. Naffasati. Sayadzakkaru. Ооба. Takhallat. Zallalnaha. Takallimuna. Тан аракети. Tukallimuna. Ооба. Yusirruna. Ооба. Tad'una. Бул жерде эки тамгада тең таштит бар. Экөөнүн тең таштитин билдириңиз. Zurriyatahum. Ооба. Yatajannabuha. Ооба. Sayujannibuha yumsikuhunna. Maşallah. Allah razı olsun. Mikrofonunuzu da öçürdüm. Elnur эжекем келиңиz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qandaysiz ustozim? Yaxshisizmi? Валейкум ассалам Amansizmi? рахматуллахи ва баракатух. Жакшы, Аллахка шүгүр. Өзүңүз жакшысызбы? Alhamdulillah, shukr. Bismillahirrahmanirrahim. Lil mutaffifina yahsibuna. Х тамгасын жон окуңуз, Я хисимуна. Yahsibuna. Бул сизде я деп тамактын ортосунан чыга турган ха болуп атат да. Тамактын алдынан чыгарасыз. Я хисимуна. Yahsibuna. Lil muttaqina. Fasanuyassiruhu. Ооба. Yatatahharuna. Ооба. Wa la nukhrijannaka. Ооба. Lanarjumannakum. La yamassannakum. Ооба. Liyastakhlifannahum. Maşallah. Allah razı olsun. Mikrofonunuzu өчүрдүм. Бул жерде жаңы темабыз Хамза. Хамза. Биз буга чейин алифти өтүп келдик. Алифти кайсыл аракет келсе, ошол аракетти окуйбуз дедик, Алиф келип үстүнө фатха келсе, а, алиф келип астына касра келсе, и, алиф келип үстүнө домма келсе, у деп.
Эми ошол нерсенин баардыгын унутабыз. Алиф менен хамзаны кайра башынан түшүндүрүп берем. Эмне үчүн хамзадан аттап өттүк? Себеби жаңы махраждарды түшүнбөгөн, тамгаларга эми кирип аткан адамга хамзаны түшүндүрүү бир аз кыйыныраак болуп калат. Башаламан болуп калат. Ошондуктан кайра башынан баштап түшүнөбүз. Алиф бул эч нерсеси жок, жөн эле таякча. Мунун үстүндө мындай белгиси дагы жок, астында да белгиси жок, эч кандай белгиси жок, жөн эле келген таякча. Бул алиф деп айтылат. Алиф азыр бир мүнөт. Ро. Марчака бар, бойна. Ро. Нур. Нур. Алиф бул дайыма созулма тамгада гана келет. Эмне деп өткөнбүз? Фатханы дайыма алиф созот дегенбиз. Алиф дайыма созулма тамгада гана келет. Биз окуп жүргөн алифтин үстүндөгү аракети бар, астында аракети бар, булардын бардыгы алиф эмес. Алифтен тышкары хамза деген тамгабыз бар. Хамзанын мындай түрлөрү бар. Хамзанын өзүнүн белгиси, алиф болуп туруп алифтин үстүндө хамза белгиси, алиф болуп туруп астында хамза белгиси, я болуп янын куйругунда, вау болуп келген хамзанын белгиси бар. Андан тышкары башкача айтканда, дал ушул белги кайсыл түрдө келбесин. Же болбосо жөн эле мынтип сөздүн ортосуна келип туруп, мындай хамза белгиси болуп келет. Ушул хамза деп аталат. Биз буга чейин тамактан чыга турган тамгаларды 3кө бөлгөнбүз, Мына могул биздин оозубуздагы тил. Тилден кийин могул жерде тамагыбыз башталат. Тамакты 3кө бөлгөнбүз. Тамактын эң алдыңкы бөлүгү, тамактын ортосу, тамактын эң жогорку тарабы. Тамактын эң алдыңкы бөлүгүнөн кырылып чыга турган тамгалар чыгат дедик. Гойн тамгасы менен хо чыгат. Тамактын ортосунан айн менен ха чыгат. Тамактын эң жогорку тарабы, көкүрөккө жакын жерден ха тамгасы чыгат дедик. Ха дем менен, ха чыгып аткан ха тыбышы эч кандай тоскоолдук жок, эч бир жерде тамакта да кысылбай, эч жерге да кырылбай, тилдин дагы жардамы менен эмес, жөн гана сыртка тыбыш болуп чыгат. Эми ошол эле махраждан хамза чыгат. Хамза жанакындай ошол жерден жарылып чыгат деп айтсак да болот. Ушул хамза. Жарылып чыгат. Деп созгонубуз бул алиф. Жарылып чыккан тамга, тыбыш бул хамза. Мына жерде азыр мен сүрөтүн көрсөтүп бере албайм, бирок биздин үн чыгара турган жерибизде мындай неме бар го, шакекче. Мынтип ачылып, жабылып, үн тыбыш чыккан сайын ачылып, жабылат го, дал ошол жерден чыгат. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эми бул жерде хамза деген теманы мындай кылып түшүнөбүз. Хамзаны фатха, касра, домма келсе, алифти буга чейин кандай окуп жүргөн болсок, ошондой окуйбуз. Бирок махражы каякта экенин унутпайбыз, көкүрөктөн жарылып чыгат. У, а, и. Мар, у. Мар, а. Мар, и. Элнур эжекем окуп берсеңиз. جاء Ооба. ساء شاء إنا
أأنتم شيء Мгм. شيء شيء Ооба. نداء وراء يشاء سماء سواء جزاء Мгм. عطاء غثاء رديء Ооба. قروء Жакшы, машалла. Аллах разы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Танвиндер менен келгенде деле алифти, хамзаны кадимкидей кылып эле окуйбуз. Un, an, in. Mar'un, mar'an, mar'in. Арзыкан эжекем, келиңиз. Assalamu alaikum size. Wa alaikum assalam rahmatullah. Ma'un. Ma'an. Ma'in. Juz'un. Juz'an. Juz'in. Shay'un. Shay'an. Мгм. Shay'in. Bala'un. Ооба. Bala'an. Bala'in. Shifa'un. Shifa'an. Shifa'in. Du'a'un. Мгм. Du'a. Жоқ. Ошол эмеси жок эле окулабы? Ол жерлерде аракеттери туура эмес коюлуп калганда баардыгы домма болупчу. Касра менен, танвин менен, фатха менен окуп койсоңуз. Du'a'in. Du'a'an. Ооба, машалла. Сонун, Аллах разы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Алиф созулуу хамза. Улам алиф деп алам. Алиф деп өтүп кетип көнүп калганыбыз үчүн хамза созулма тамгалар менен келгенде кантип окуйбуз? Алифти айттык. Алиф моул. Алиф созулма тамгада гана созуу үчүн келет. Ал эми алдындагысы бул хамза. Эми ошол хамзанын артына кадимкидей мурдагыдай эле алиф тамгасы келип, кадимкидей созо берет. Мисалы, дегенде биринчи чыгып аткан тыбыш жарылып. Акырын. Биринчи чыгып аткан тыбышыбыз жарылып чыгып атат дагы, андан кийин деп ооз көңдөйүнүн, ооздун ичинен жанагы тыбыш, алифтин тыбышы созулуп кетип атат. Амана, аятун, амаро, ахору, адаму, алаи, рааху, Qur'anun, alihatun, akhiratun, bi ayatina, azanihim, yasha'ani, isa'atin. Башкача айтканда, алиф дагы чакка чык. Бар, чакка чык. Бар, Нуру, сен дагы чык. Тур сөздү оку. Чык дейм. Бар. Бүткөндө мен сага айтам өзүм. Экинчи учур вау тамгасы келип туруп, ваудун үстүндө хамза келсе, бул жерде алиф сыяктуу, алифтин үстүнө хамза келген сыяктуу болот. Башкача айтканда кандай? Вау тамгасы окулбайт дагы, хамза окулат. Эгер анын сүрөтүндө вау жазылып турса деле, хамзаны окуйбуз. Эмне үчүн вау болуп туруп үстүнө хамза келет? Бул көпчүлүк учурда жанагындай хамзанын үстүнө домма келип калган учурда, ошол домманын себебинен вау жазылып калат. Бирок бул жерде бизге эч кандай мааниге ээ эмес. Алиф келип алифтин үстүнө хамза келеби, вау келип үстүнө хамза келеби, баардыгы бирдей окулат. Хамзаны окуйбуз.
Мисалы, вау келди дагы үстүндө хамза белгиси келди. Биздин көңүл бура турган нерсебиз ваудун үстүндө хамза болуш керек. Жанында эмес, эгерде жанында туруп калса, демек бул башка тамга дегенди билдирет. Эгер үстүндө болсо, экөө биригип бир тамга, экөө биригип хамза болуп эсептелинет. Хамзанын вау менен келгенде дагы вау тамгасын эмес, хамзанын өзүн окуйбуз. Ан, а, ун, у. Мисалы, су, алюн. Суалюн десек, ката. Суалюн. Танаббуан. Мас'улун. Таватуун. Бул жерде дагы таватуун. Вун эмес. Ошол тыбыштарга көңүл бурабыз. Ханзада эжекем келиңиз. Ханзада эжекем окуп берсеңиз. Assalomu alaykum ustoza. Ва алейкум ассалам, рахматулла. Келиңиз. Вадуа. Ооба, созбоңуз, Вадуа. Вадуа яудуа. Кайра. Ядуа. Ядуу. Вауду дагы чыгарыңыз. Яудуу. Яудуу. Мгм. Яудуу. Фуадун. Ооба. Тууму. Аракеттерге көңүл буруңуз. Кайра таанын аракети. Таумун. Тауму. Фуулун. Фуустун. Руусун. Ооба. Саумун. Хаула. Мына жерде созулмаларга көңүл буруңуз. Ха тамгасын немеден чыгарасыз? Те көкүрөктөн чыгарасыз. Ха улаи. Кайра. Хаулаи. Ооба. Маш'уmun. Юазину. Залишке. Зы болбойт, Зи. Юазину. Ооба. Муаззинун. Ооба. Муаллифун. Ооба. Дагы бир сөздөрдү. Буун. Ооба. Танау. Экинчи тамгабыз кайсыл? Ан. Ба тамгасы? Табауан. Табауан. Ооба. Тафаулун. Машалла, сон. Аллах разы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Биз айттык, алиф менен келет, вау менен, анан я менен келет дедик, хамза геде. Я менен келгенде дайыма янын куйругунда болот. Эгерде янын жанында болсо, анда бул башка тамга. Я башка тамга, хамза башка тамга. Ал эми куйругунда болсо, экөө биригип туруп, хамзанын ролун аткарат. Я табышы көбүн эсе хамзанын алдындагы тамгасы касралуу болгондо келет. Касралуу болгон учурда, касрага байланыштуу болуп калганда
Бирок окуганда жана айтып өткөндөй хамзаны окуйбуз. Я окулбайт. Мисалы, у, ун, и, ин, а, ан, qaри'u, qaри'u ката, qaри'u, qaри'ун, qaри'i, qaри'ин, qaри'ин ката, qaри'ин, qaри'a, qaри'я ката, qaри'ан. Окуп берет. Арзыкан эжекем, келиңиз. قو قرئ Ооба. دافئ بديء وطيء دافئ 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 بارئ Ооба. بارئ بادئ Далди Да. ды эмес, ди дейсе. Бади. بادئ دافعا يبدئ Юбдиу. مقرئ مقرئ Мо, калкалаларды чыгара бериңиз. Мукриин. مقرئ مقرئا Машалла, сон, Аллах разы болсун, микрофонуңузду өчүрдүм. Бул жерде ошол хамзанын түрлөрүн көрсөтүп берип атат. Ал сүрөтү дал ушундай сөздүн ортосуна келгенде, жөн гана могу илмик окшогон жер болуп туруп, үстүндө хамза болуп келиши ыктымал деп. Бул дагы кадимкидей хамза болуп, баардыгы бирдей окулат. У, а. Юнаббиуху, юншиуху, фиатун, миатун. Эгерде касра менен келсе, дал ушундай сүрөттө касра астында келип калат. И, каиба, суила, qailun, naimun. Окуп берет. Жаркына эжекем, келиңиз. Assalomu alaykum ustozim. Ва алейкум ассалам, рахматулла. Яиса, фаимун, Созуңуз. фаимун, Фа эмес, коф тамгасы. qaimун, nailun, хоинатун, то есть тан, Хаинатан. хоинатан, Таштикти кантип окуйбуз? сайиаттан, Ооба. дуаи, Азыр бул жерде ачыктайлы. Могул хамза. Дуаи. Андан кийин я келди, бул созулма кызматын аткара берет. Дуаи. дуаи, Ооба. афидатун, Ооба. яумаизин, Ооба. хинаизин, Ооба. мас'алатун, то есть мас'аматун, маш'аматун, Ооба. хобаасу, Кайра. хобаашу, Хобаису. хобаишу,
Sa tamg'asi. Su. Su. Başında turib o'qibdi. Shani'aka. Shani'aka. Sa'ilina. Ta'inatun. Aslında bir çekit var, ba tamg'asi. Ta'ibatun. Maşallah, Allah razı olsun. Mikrofonunuzu da öçürdüm. Sükundu Hamza. Biz Hamzаны кадимкидей тамга кылып окуйбуз дедик. Аракет келсе аракет менен, созулма келсе созуйбуз. Эми сүкүндү болгондо кандай окулат? Сүкүндү болгондо бул Хамзанын махражы көкүрөк тараптан жарылып чыккандыгы үчүн тескерисинен ошол махражга кайтабыз да сүкүндү болгон учурда. Махражга кайтканыбызда жарылып чочуган сыяктуу үн чыгып, анан Хамзаны окуйбуз. Мисалы, А, У, И, Ро, Сун, Ро, Сун, Ма, Кулун, Лу, Луун, Му, Минун, Би, Са, Джи, На. Эми Хамзанын көптөгөн түрлөрү бар дедик, ошого ар бир Хамзага көңүл бурабыз. Мисалы, бул жердеги биринчи Хамзабыз Лю. Сүкүндү болуп келген үчүн чочуйбуз. Лю. Ун. Экинчи Хамзабыз бул жерде, могул экинчи Хамза. Экинчи Хамзабыз аракеттүү доммалуу болгондугу үчүн доммасын билдиребиз. Луун. Түшүндүңүздөр окшойт, окуу электер бар бекен? Гүлбара эжекем, келиңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Иqra'у. Шашпаңыз. Хамзанын аракети жок, сүкүн. Иqra'у. У дегенде сизде домма болуп атат да. Коф тамгасында бул жерде көңүл бура турган нерсе, кофту калкала кылабыз. Ро. Хамзаны сүкүндү кылабыз. Ро. Иqro. Ро. Сон чыкты. Кәсән. Чочуңуз. Кәсән. Ооба. Рофәтун. Рофәтун. Ооба. Бәсун. Ооба. Шәнун. Шумун. Чочуңуз. Шумун. Юнәббәу. Юнәббә. Чочуңуз бул жерде Хамзада сүкүн бар. Юнәббә. Ооба. Шитум. Ооба. Яти. Заррона. Лабиса. Луван. Хамзаны окуйбуз. Вау эмес. Луан. Луан. Ооба. Мa'мунун. Мa'мулун. Ооба, машалла. Сон Аллах разы болсун. Микрофонуңузду өчүрдүм. Жаркына эжекем, келиңиз.
Ta'tiyahum. Ооба. Birro'si. Мм. Mu'dodatun. Сод. Mu'sodatun. Ооба. Do bo'lib qolgan. Fayu'khozu. Ооба. Yu'siruna. Та тамгасы. Тусируна. Tu'siruna an umina. Ану An- мину. Anu minu. Ооба. Ta'kuluna. Ооба. Yukfakuna. Чоочгондо каф сыяктуу тыбыш чыгып атат. Каф болбойт, э? Yufakuna. Ооба. Fasayu'tihi Ооба. mu'tamarun. Ji'tumuna. Ошо. Сонун микрофонуңузду өчүрдүм. Анан жанакындай өтө калкала сыяктуу тыбыш чыгып кетип атат, э? Ошолорго көңүл буруңуз. Өтө көп акцент коюштун кажети жок. Кулуна. Деп артынан кайра деген тыбыш чыгып кетип атат. Ошого көңүл буруңуз. Калганы жакшы, машалла. Я тамгасынын алиф сыяктуу окулушу дейт. Я тамгасынын алиф сыяктуу окулушу. Бул тема эмне үчүн мындай аталды? Биз буга чейин мынтип айтканбыз. Алиф астындагы фатханы созот. Я алдындагы касраны созот. Вау алдындагы домманы созот деп айтканбыз. Бирок мындай исключение деп коет го. Ошол сыяктуу кээ бир учурлар болот. Я касраны эмес, алдындагы фатханы созуп калат. Ошондо кадимкидей алиф фатханы кандай созсо, дал ошондой созуп окуй беребиз. Болгону сырткы көрүнүшүндө гана айырма болуп калат. Алифтин ордунда я, бирок экөө тең фатханы созуп калат. Мисалы, лада, мата. Бул жерде фатханы алиф эмес, я созуп калды. Жеңил эле тема, э? Негизи өтүлгөн тема боюнча фатханы алиф созот деп өткөнбүз. Бирок кээ бир моменттер болот. Я фатханы созуп калат. Кээде андан дагы өтө аз учурларда вау фатханы созуп калат. Ал эми алиф эч качан касраны дагы, домманы дагы созбойт. Алиф жалаң гана фатханы созот. Фатхадан башка эч нерсени созбойт. Эльзада эжекем, келиңиз. Эльзада эжекем, келиңиз. Illa, Ооба. ala, inna, Хамзанын аракети фатха. anna, shatta, ta'ala, a'la, sa, isa, tahya, Яхья. Yahya, Murtaso, Дал. Муртадо. Murtado, Dusha, Saja, Fala, Каф. Qola, Tatamarro, Fahada. Машалла, сон. Аллах разы болсун, микрофонуңузду өчүрдүм.
Бул темаларды кийинкиге калтыралы. Могул чоң тема, муну кийинкиге сөзсүз калтырышыбыз керек. Ушул жерге чейин сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жалпы кошумча эрежелер булар Куранга түшкөндө туура окуш үчүн, анан кийинки сабак менен, буюрса бир сабак менен Куранга түшкөнгө аракет кылабыз. Анан Кураныңыздар жок болсо, Куран алганга аракет кылыңыздар, Куран алганда кандай Куран аласыздар? Биринчи эле шрифтке көңүл бурасыздар. Кээде шрифттер ар кандай болуп калат. Ар кандай шрифттер көп түрлөрү бар да. Ошолордун ичинен эң жакшы шрифт бул турецкий шрифт. Ачык даана ар бир тамганын ар бири көрүнгөн шрифт бар. Ошондой алсаңыздар болот, же болбосо мединалык шрифт менен жазылган. Мединалык шрифт эмнеге муну сунуштайм? Мында кээ бир тамгалар бар, биринин үстүнө бири минип калган. Бирок аларды өздөштүрүп кетсеңиз жеңил эле. Мединалык шрифттеги Кур'ан китептер өтө көп кездешет. Эң жакшысы ошол деп дагы сунуштайм. Себеби мединалык шрифттен үйрөнүп алсаңыз, бардык Куранды окуп кете бересиз. Турецкийге көнүп калсаңыз, жанакы мединалык шрифттеги Куранды окуганда бир аз жанакы бири-биринин үстүнө минип калган тамгаларда бул кайсыл тамга эле деп издеп убактыңыз кетет, жана тура эмес окуп калыш ыктымалыңыз бар. Андан кийин Курандын размерине көңүл бурасыздар. Размери стандарт. Кайсыл? Стандарт азыр A5 A5 форматында эң кичинекей A5 болуш керек. Андан кичинекей мен Куранды чөнтөгүмө салып окуйт элем, сумкама салып алып кичинекей кылып көтөрөт элем десеңиздер, бул жарабайт. Кичинекей Курандар, чөнтөк Курандар бул хафыздар үчүн. Куранды жаттап өткөн хафыздар чөнтөгүнө салып алып, аны кайталап жүрүш үчүн. Жаңы үйрөнүп аткандарга ал жарабайт. Себеби ал жерде тамгалар дагы майда болгондуктан, аракеттер дагы майда болгондуктан көрүнбөй калат. Тамгалар жакшы, аракеттер жакшы көрүнбөй калат. Ошондуктан эң кичинекей формат A5 форматтагы стандарт размердеги Куран китепти аласыздар. Эгер андан чоңураак китеп менен окуйм десеңиздер, анда нур үстүнө нур. Чоңураак Куран китеп алсаңыздар дагы жакшы болот. Болгону ары бери көтөрүп жүргөнгө ыңгайлуу десеңиздер, эң кичинекей мен сүйлөй берип турмун, бияктан өчүп калыптыр. Кайсыл жерге жеттик элек айтып коюңуздарчы, сураныч. Кайсы жерден токтоп укпай калдыңыздар? Кол көтөрсөңүздөр микрофонуңуздарды күйгүзөйүн. Жаркын эжекем, кайсыл жерге уктуңуздар, кайсыл жерге чейин? Куран жөнүндө. Ооба, Курандын размерин айтып аттымбы? Размери жөнүндө. Алла разы болсун, микрофонуңузду өчүрөйүн. Барыңыздардан кечирим сурайм. Сүйлөп аткан телефонум өчүп калды. Курандын размерине көңүл бурабыз деп айттым, Биринчи шрифтине көңүл бурабыз. Шрифти мединский, мединалык шрифт же болбосо турецкий шрифт жарай берет. Мединалык шрифт өтө көп кездешет, ошону алсаңыздар дагы жакшы болот. Андан кийин размер. Размердин эң кичинекейи A5 форматта болуш керек. Дайыма A5 формат бул стандарт размер. Андан кичинекей
Куран алам, чөнтөккө салып жүрөм десеңиздер, бул туура эмес болуп калат. Себеби сиздер эми Куранга түшүп аткан үчүн ал жердеги аракеттерге, тамгаларга өтө кылдаттык менен көңүл бурушубуз керек. Ошондуктан андай Куран китеп албайсыздар. Чөнтөк Курандар бул хафыздар үчүн деп айттым. Куран жаттап бүтүп, анан ошол жаттаганын кайталаш үчүн мынтип хафыздар Куран аяттарын окуп олтурбайт. Алар мынтип бир-эки сөздү карап коюп эле тил менен жатка айтып окушат, ошондой хафыздар үчүн же болбосо Куранды мурдатан жакшы окуп үйрөнүп, эч кандай катасыз окуп калган адамдар үчүн кичинекей чөнтөк Куран жарайт. Жаңы башталып атканда кадимкидей чоң тамгалары жакшы көрүнгөн, аракеттери жакшы көрүнгөн Куран китеп керек. Эң кичинекей размер A5 форматта болуш керек. Жок, менде болбой калды, эң тапканым ушул болду дегенде. Ал эми андан чоңураак Куран китеп болсо, нур үстүнө нур. Үчүнчүдөн, Куран китеп алып атканда кагазынын бетине көңүл бурабыз. Эгерде аппак барак болуп, үстүндө кара сыя менен жазылган Куран китеп болсо, анда бул жарабайт. Себеби ак түскө кара менен жазылган сыя көздү жеп коет, көзүңүздөр кетет. Ошондуктан барагы саргыч болгон Куран китептен аласыздар. Барагы саргыч же болбосо көгүш болгондор бар, же болбосо түстүү Куран китептер бар, ошолордон алсаңыздар болот. Эң негизгиси ошол аппак баракка кара сыя менен жазылган Куран китептер көзгө бир аз оорураак келип калат. Ошондой. Эгерде кимде ким Куран китеп алам десеңиздер, андан тышкары жанакындай Куран китептер бар. Кыргызча котормосу менен, анан ошонун четине кичинекей кылып арабча жазып коет. Бул Куран китеп жарабайт. Себеби ал жерде арабча Куранды жөн гана кайсыл аят кайсыл экендигин билдирүү үчүн эле жазып койгон. Ал жерде арабчасын карап окуш үчүн даярдалган эмес. Кыргызча мааниси жазылган Куран китептер бул котормо үчүн гана колдонулат. Ал жерден окусаңыз тамгалар өтө майда, аракеттер майда болуп, биз өтө көп жаңылышып калышыбыз ыктымал. Ошондуктан жакшынакай чоң Куран китеп аласыздар. Эгерде таңдай албай жатсаңыздар же болбосо варианттар чыгып калган болсо, мага жеке баракчама жазсаңыздар сөзсүз түрдө көрүп калганымда жооп берем. Ушуну алыңыздар, ушуну албаңыздар деп. Андан тышкары, эгер түстүү Куран китеп алам десеңиздер, мага кайрылсаңыздар болот. Биз бияктан атайын Иорданиядан түстүү Куран китептерди Кыргызстанга жөнөтүп сатып жатканбыз. Эгер ошондой алам десеңиздер, мага байланышсаңыздар болот. Азыр сүрөтүн жөнөтүп коем группага. Каалоочулар болсо, ошондон заказ берсеңиздер болот. Буюрса дагы бир сабак, балким 2 сабакта буюрса Куранга түшөбүз. Аллах таалам убактыңыздарга, илимиңиздерге берекесин берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.